Балбан кыз Айсулуу Тынбекова президент Садыр Жапаровга ыраазычылык билдирип, Facebook социалдык тармактагы баракчасына төмөнкүдөй билдирүү калтырды. Урматтуу достор, бүгүн эмгегибиз дагы бир ирет бааланып, машыктыруучуларыбыз жана ата-энелерибиз менен сүйүнүп отурабыз. Мага 2-чи даражадагы Манас ордени ыйгарылды. Бул мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Мындан сырткары 10 миллион сомдук сертификатка ээ болдук. Toyota үлгүсүндөгү авто унаанын ачкычы да тапшырылды. Президентибиз Садыр Жапаров бул белекти жеке өзүнүн атынан ыйгарды. Мен үчүн бул көтөсүз болду. Терең ыраазычылык айтам. Садыр Нуркожеевич. Ал эми Балбан кызга каналыбыздын жалпы жамааты мындан да көп жетишкендиктерди жана ийгиликтерди каалайбыз. 32 жайкы Олимпиада оюндарынын байге ээлери жана катышуучулары сыйланды. Бүгүн 23 августта Токио шаарындагы 32 жайкы Олимпиада 2020 оюндарынын байге ээлери жана катышуучулары сыйланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө Олимпиада катышуучуларына жогорку жетишкендиктери үчүн ыраазычылык билдирип, 2024-жылы Париждеги Олимпиада оюндарында алтын медалдарды утуп келүүгө чакырды. Мамлекет башчысы Олимпиада байге ээлерине 2 жана 3 даражадагы Манас орденин, акчалай сыйлыктарды жана Айсулуу Тынбекова, Акжол Махмудов менен Мерим Жуманазаровага Toyota RAV4 үлгүсүндөгү авто унааларын тапшырды. Ошондой эле Кыргызстандын курама командасынын Олимпиада оюндарындагы жогорку жетишкендиктерине кошкон маанилүү салымдар үчүн мамлекеттик сыйлыктар жана акчалай премиялар берилип, Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын бардык мүчөлөрүнө машыктыруучулар, дарыгерлер жана спорттун бардык түрлөрү боюнча федерацияларга ыраазычылык билдирди. Сиздер багындырган ийгиликтер, дүйнөлүк деңгээлдеги сиздер камсыз кылган жеңиш албетте эчендеген спортчуларыбыздын, миллиондогон мекендештерибиздин жүрөгүн толкундантып, көкүрөктөрүндө ургуштаган сыймыктануу сезимдерин жаратты деп белгиледи. Мамлекет башчысы катышуучулардын алдында куттуктоо сөзүн айтып, күйөрмандык кылган бардык кыргызстандыктардын атынан мен деген дүйнө өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстанды татыктуу таанытып, ийгиликтүү таймаш көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Сиздер спорттун босогосун аттаган жаш спортчуларга эле эмес, спортту сүйгөн, спорттогу жетишкендиктерди көрүп, рахат алган миллиондогон кыргызстандыктарга дем берип, шыктандырып, мекенге болгон сүйүүлөрүн арттырдыңыздар, деди Садыр Жапаров. Президент Токио Олимпиадасы дагы аяктаганын, алдыда 2024-жылы Париж шаарындагы жайкы Олимпиада оюндары турганын белгиледи. Кыргызстаныбыздын тоосун желбиреткен жеңиштерди алып келүү үчүн туп-туура 3 жылдык катуу машыгууларга киришип жатасыздар. Мындай ийгиликтерге жетебиз десек, бир гана күрөштүн түрлөрүн эмес, жеңил жана оор атлетика, бокс, сууда сүзүү сыяктуу спорттун башка түрлөрүнө да басым жасообуз керек. Аталган спорттун түрлөрү боюнча өлкөбүздө спорттук мектептерибиз бар. Чоң-чоң эл аралык мелдештердеги алтын, күмүш, коло медалдарды камсыз кылган спортчуларыбыздын чыгып жатканы ага далил.